Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта иненин Синелс Демиес паспорт котормосу полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Жапаров авиакомпанияларга көзөмөлдү күчөтүү керектигин билдирди. Акыркы жылдары Кыргызстан авиацияны өнүктүрүүгө жана авиация тармагынын коопсуздугун стандарттарын жогорулатууга катуу басым жасап келет. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Президент билдиргендей, улуттук авиациялык системаны эл аралык талаптарга толук шайкеш келтирүү үчүн олуттуу иштер жасалды. Бул аракеттердин бири министрлер кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин 1 жыл ичинде Жарандык авиация эл аралык уюмунун коопсуздук боюнча 2 аудитинин ийгиликтүү өтүшү болуп саналат. Биздин башкы милдетибиз чет өлкөдө иш алып барган авиакомпанияларга катуу көзөмөл орнотуп, алардын ар бир учуусу мамлекеттин жана эл аралык коомчулуктун талабына толук жооп берерине кепилдик берүү. Судан Республикасында мурда Кыргызстандын каттоосунан чыгарылган Ил-76 учагы менен болгон соңку окуя натыйжалуу жана үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүүнүн зарылдыгын курч коюп жатат. Министрлер кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана рейстерди аткарып, кээде кооптуу аймактарда учаар аныкталды. Мындай иш-аракеттер бизде бул авиакомпаниялар эмне ташып жаткандыгы жана алардын максаттары тууралуу олуттуу жана негиздүү суроолорду жаратат. Биздин максат Кыргызстандын туусу алдында иш алып барган ар бир авиакомпаниянын өз ишмердүүлүгүн толук ачыктоолук жана эл аралык коопсуздук стандарттарына ылайык жүргүзүүсүн камсыздоо. Бул окуя авиакомпаниялардын чет өлкөдө аткарган ар бир учуу ишине катуу жана үзгүлтүксүз көзөмөл киргизүү зарылдыгын баса белгилейт. Анткени мындай көрүнүштөр Кыргызстандын Европа биримдигинин кара тизмеден чыгуу аракетинен түздөн түз коркунуч жаратууда. Мен тиешелүү уйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга чет өлкөдө гана иш жүргүзгөн авиакомпаниялардын кылдат жана тез арада текшерип чыгып, талапка жооп бербегендерге катуу чара көрүүнү жана Кыргыз Республикасынын президентинин тиешелүү жарлыгын даярдоону тапшырдым. Келечекте Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Биз бул багыттагы көзөмөлдү күчөтүү менен гана чектелбестен, авиация тармагында коопсуздуктун жогорку стандарттарын ыкчам жана натыйжалуу ишке ашырабыз. Кыргыз Республикасынын авиациялык чөйрөсүн эл аралык коомчулук алдында ачык айкын, коопсуз жана ишенимдүү деңгээлде чыңдоого чечкиндүү кадам таштайбыз деп жазылат анда. АКШ Кыргызстанда жайгашкан компанияга Орусия менен байланыш үчүн санкция салды. Кошмо Штаттар баш кеңсеси Кыргызстанда жайгашкан Service Fly Бишкек ишканасына Орусияга микрочиптерди, авиатетиктерди жана башка жабдыктарды жеткирген үчүн санкция салды. Бул тууралуу АКШнын каржы министрлигинин 31 октябрда сайтына жарыяланган маалыматта белгиленген. Анда көрсөтүлгөндөй, аталган компания быйыл январь айынан майга чейин Европадан жана АКШдан жалпы суммасы 1,2 миллион доллардан ашуун каражатка жабдыктарды алып, Орусиядагы Склад Форес компаниясынын дарегине жөнөткөн. Жалпысынан бул ирет АКШ орусиялык жана башка Москвага санкцияларды айланып өтөөгө жардам берген 275 кишини жана ишкананы кара тизмеге киргизди. Алардын катарында Кыргызстандан тышкары Борбор Азиядан Казакстан, Индия, Кытай, Швейцария, Туркиянын компаниялары бар. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев расмий Бишкек Украинадагы согушка байланыштуу АКШ жана Европа өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды сактоого даяр экенин айткан. Ал эми президент Садыр Жапаров Кыргызстан
Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирген. Азаттык буга чейин Орусиянын согушка жардамдашып жаткан компаниялары менен кызматташуусу ыктымал делген кыргызстандык ишканалар боюнча атайын иликтөө жасаган. Адатта кара тизмеге киргизилген компаниялар эл аралык деңгээлде иш жүргүзө албайт жана батыш өлкөлөрүндөгү ишканалар менен кызматташуусуна жол жабылат. Андай компанияларды тейлөөгө да тыюу салынат. Булак Азаттык. Аскат Сулайманов менен Камчы Сарыбаев президенттин колунан сыйлык алышты. Белгилүү актерлор Аскат Сулайманов менен Камчы Сарыбаев Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланды. Бул туурасында президенттин администрациясынын маалыматында айтылат. Белгилүү болгондой, сыйлыкты өлкө башчысы Садыр Жапаров тапшырган. Сыйлык ээлери Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында эмгектенип келишет. 2 ноябрда маданият кызматкерлеринин күнү белгиленип жатат. Аны утурлай бир нече маданият кызматкерлерине өлкөнүн маданий, интеллектуалдык жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон салымы, көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн сыйлыктар берилди. Ким Чен Ын орус армиясын колдоо боюнча буйрук берди. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Украинадагы жаңжал башталгандан бери орус армиясына колдоо боюнча сөздөрдү айтып, буйруктарды берип келген. Бул тууралуу Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Цой Хон Хи орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен жолугушуу учурунда айтты. Украинадагы кырдаал башталгандан кийин эле урматтуу башчыбыз Ким Чен Ын биз эч кимди карабай ыраттуу жана күчтүү түрдө орус армиясын жана орус элин согушта колдоп, жардам берели деп айткан, деген Түндүк Кореянын министри. Ошондой эле ал Ким Чен Ын кол алдындагыларга орус армиясына күчтүү колдоо көрсөтүү боюнча буйрук бергенин билдирген. Эске салсак, ошол жылдын июнь айынын ортосунда Владимир Путиндин Пхеньянга болгон иш сапарынын алкагында Орусия менен Түндүк Кореянын ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлган. Путин кийинчерээк келишимде өз ара аскерий жардам көрсөтүү беренеси да бар экенин ырастаган. Орус лидери бул кызматташтык кандайча ишке ашарын Москва менен Пхеньян гана аныктай турганын билдирген. Соц тармактын колдонуучусу билдирүүсү үчүн кармалганы кабарланды. Социалдык тармактагы билдирүүсү үчүн Айтилек Орозбеков деген жаран кармалганын анын адвокаты Исмаил Каримжанов 2 ноябрда Азаттыкка билдирди. Анын айтымында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери аны 1 ноябрда кармап, кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айып таккан. 2 ноябрь саат 17:00 сотто бөгөт чарасы каралат. Ал күнөөнү мойнуна албайт, эч кандай чакырык кылган эмесмин дейт. Анын жазгандарын жакынкы күндөрү экспертизага жөнөтүп, чакырык бар же жокпу аныктайт экен дейт адвокат Исмаил Каримжанов. Ал эми Айтилек Орозбековдун достумун деп тааныштырып, атын ачык айтпоону суранган адам Айтилек TikTok социалдык түйүнүнө жарыялаган видеого байланыштуу кармалганын айтты. TikTok Кыргызстанда быйыл апрелде бөгөттөлгөн. Атайын кызмат Айтилек Орозбековго коюлган айып жана козголгон кылмыш иши тууралуу комментарий берелик. Айтилек Орозбековдун жакындарынын айтымында ал буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Көкуловдун коомдук башталгычтагы жардамчысы, кийин Бүтүн Кыргызстан оппозициялык партиясынын мүчөсү болгон. Кыргызстанда социалдык тармактын колдонуучулары жарыялаган билдирүүлөр үчүн ар кандай айып менен камакка алынган окуялар катталып келет. Азаттык былтыр декабрь айында 2020 жылдын ноябрынан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук короо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган 30га чукул адамдын тизмесин жарыялаган. Иш ачылгандардын арасында 70 жаштагы байбичеден тарта 20 жаштагы студентке чейин бар.